силер ушундай билимиңер тайкы дегендей сын пикирлерди бизге көп айтышат. Анан окуу китептерин жазуу бул өтө жооптуу нерсе. Туура эмес, такталбаган аргументти, такталбаган маалыматты анан киргизип койсоң, эртеси күнү эртең уят болосуң. Анан жанагы биздин патриот тырмакчанын ичине деп коелучу. Балким чын эле патриоттор бүт дүйнөнүн эли Кыргызстан тараган дегенди көп айтат. Ушу Борбордук Азиядагы полководец кыйын адамдардын баары кыргыз болгон деген маалыматты айтат. Шолберт деген картасын чийип койгон турбайбы Европадан баштап тиги Тынч океанга чейин кыргыздардын империясы болгон экен. Ал эмне үчүн картаны киргизбейсиңер бияка дейт. Ал такталбагандан кийин аны киргизгенге акың да жок да. Убагында Эйфария менен Чыңгызхан кыргыз болгон, Темирлан кыргыз болгон, Атилла кыргыз болгон деп жазып жиберип, профессионал окумуштуулар тарабынан сынга кабылганбыз. Манас эпосу боюнча дагы ал жерде мифология эме көп да. Ошолордо дагы бери жагын эметип, Манас эми кыргыздын баары эле ишенгибиз келет. Бул Манас бул тирүү адам болгон, прототип болгон. Бирок бир мезгилде Манас тиги Барсбектин замандашы болгон экен деп жазып жиберип, Барсбек Кагандынчы, бул 7-8 кылым. Деп анан сынга кабылганбыз. Уят эмеспи? Силер деген тарыхчысыңар да. Тарыхый билим алгансыңар да. Анан тиги мифологияны тарыхка киргизгенге кандай акыңар бар? Каякта аргумент, каякта факт дегенде кокуй деп анан кийинки изданияларда кайра алганга туура келип атпайбы?